Балыкчы-Барскоон жолун оңдоо иштери август айында башталган. Долбоорду президент Садыр Жапаровдун демилгеси жана буйругунун негизинде Кумтөр компаниясы каржылайт. Аталган жолдо 50 жылдан ашык убакыттан бери капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлбөй келгенин жергиликтүү тургундар билдирип келет. Бул жолу курууда биринчи жолу башкы подрядчынын милдетин ата мекендик компания аткарууда. Мындай жаңылыкка кубанган жергиликтүү тургундар каттамга чыга турчу негизги жолдун сапаттуу оңдолоруна үмүт артууда. Тоң районунун тургуну Аксакал Эркинбек Асанов өз пикири менен бөлүшөт. Сайыз убагында курулган ушу жол. Ошондон бери бул жол кароосуз калган жер болчу. Анан бул президентибиз Садыр Нуркожоевго рахмат, ушинтип түштүк жолун салдырып атканына ыраазы болуп атабыз. Жана экинчи ыраазы болгонубуз жергиликтүү жумушчулар, жергиликтүү жолчулар менен иштеп атканы бизди кубандырып атат. Ак жол той жол болсун, өлкөбүз өссүн, ушугулуп тынчтыкта жашайлык. Жол салынып баштаганы дээрлик 2 айга чукулдап калды. Азыркы тапта асфальт жаткырууга чейинки жумуштардын баардыгы аяктап, асфальтты төшөө иштери жүрүп жатат. Жолдун капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатышына кубанган жергиликтүү жашоочулардын ар бири өз кубанычын жашырган жок. Алардын бири Эрмек Жумабай уулу. Биз башта бала чагыбыздан бери өтөбүз да ушул жол мененчи. Балыкчы-Барскоон жол деп негизи айтылат, бул Кумтөр машиналер көп өтөт да бул жолдончу. Анан эми бул жолду бүгүнкү салышып атканына чын биз абдан кубанычтабыз биринчиден. Дагы бир жолу белгилей кетсек, Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу долбоордун башкы подрядчысы ата мекендик компания Кыргызстандын жол курулуш компанияларынын ассоциациясы болуп саналат. Жол тармагында 30 жылдын ичинде жергиликтүү компанияларга ири долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүк берилген бир дагы учур болгон эмес дейт жол куруучулар. Планга ылайык долбоордун биринчи фазасында 25 чакырым жол асфальтталат, анын туурасы 17 метр болот. Кыргыз жол курулуш ишканасынын башкы директору Шамазан Момбековдун айтуусуна караганда, аталган жолдун курулуш иштерин ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Азыр бир жагындагы 80 сантиметр асфальттын жумушун жасап атабыз. Эмки жылы декабрда деп эметилген, бирок быйыл ошо 23 километрдин биринчи слоюн салабыз. Если погода берсе, салганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жана шыма 20 деп коет. Азыр эми шыма 20. Азыр погода позволяет этпейт. Ал плюс 20дан кийин салынбаш керек негизи. Ал ошол жумуштарды эмки жыл улантабыз. Балыкчы-Барскоон жолу аркылуу күнүнө 3,5 миңден ашуун автомашина өтөт. Жолдун бир гана эскилиги эмес, тардыгы дагы айдоочулар үчүн тоскоолдуктарды жаратып келген болсо, жол салып жаткан компаниянын кызматкерлерине саздак жерлердин көп болушу жумуштун жүрүшүн оорлотту дейт жол куруучу компаниялардын ассоциациясынын президенти Мирлан Исагалиев. Бизде эң биринчи максатыбыз бул жолдун сапаты боюнча, сапатына өтө көңүл буруп, анан көпчүлүктө айтылып атат, бул значит жол мындай бат салынып аткандан кийин сапаты кандай болду экен деген маселе жаратат. Ошон үчүн биз эң биринчи сапатка көңүл буруп атабыз. Атак негизгисинде биздин өзүбүздүн убактыбыз бар. Адистердин билдиргенине караганда, ата мекендик подрядчылар 2025 жылга чейин узундугу 140 чакырымдан ашык бул трассаны реконструкциядан өткөрүп бүтүшү зарыл. Талдоочулар Балыкчы-Барскоон долбоору Кыргызстандын жол тармагын өнүктүрүүнүн баштапкы чекити болуп каларын жана аталган тилкени калыбына келтирүү менен Ысык көлдүн түндүк тарабында туризмдин агымын мындан ары дагы көбөйтүүгө өбөлгө болот дешет. Эске салсак, президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине Балыкчы-Барскоон жолунун курулушун баштоону июнь айында Кумтөр алтын кенинин иши менен таанышкан учурда тапшырган. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.